Кайырлуу күн баршаңызга. Менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өтө тез дайындалатын печенье дайындаймыз. Бул печеньенин курамына кез келген ас үйдө бар заттар колдонулады. Супер бюджетный рецепт десе де болот. Печеньемиз дәмдүү, жумсак, шоколадный дәм болот. Курамына косатын ингредиенттерди видеонун астына описание бөлүмүнө калдырдым. Печенье жасоо барысында курамына суу косуу мен үчүн бир түрлүү көрүндү. Дәмдүү болмай калама деп ойладым, бирок өтө дәмдүү болуп шыкты. Видеону соңуна дейин тамашалап, менен бирге болуңуз. Бизге кажеттүү заттар: он, суу, кумшекер, жумуртка, какао, сүйүк май және камыр копсуткуч косатын боламыз. Биринчи кургак ингредиенттерибизди аралаштырып алабыз. Онумузга какаоны және камыр копсуткучту салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Таза ыдысыбызга жумурткамызды салабыз. Үстүнөн кумшекерибизди салабыз. Венчикпен жакшылап аралаштырабыз. Жумуртка менен кумшекерибиз биригип көпүрүшүгү кажет. Осулай аралаштырууубуз керек. Жумуртка менен кант аралашкан смесибизге сүйүк май куябыз. Бириккенче аралаштырып жиберебиз. Үстүнөн бөлмө температурасындагы суубузду куябыз. Тагы бир рет аралаштырып жиберебиз. Он менен какао, камыр копсуткучту аралаштырып дайындап койгон болатынбыз. Аздап биртиндеп салабыз. Және жай-жайдан аралаштыратын боламыз. Баштапкы кезде венчикпен аралаштырып, кийин кол менен илейтин боламыз. Тестамызды аламыз. Осылай касыктын көмөгү менен формасын келтирип аламыз. Одан кийин домалактап шарик жасайбыз. Листимизге пергамент төсөп дайындап койдум. Осыган печеньеларыбызды тизип чыгабыз. Печеньемизди дайындап алдык, шарик кылып. Энди үстүнөн кант унтагын сеуп жиберебиз. Пешимизди алдын ала кыздырып койдум. 180 градуста 10-15 мүнөт пиширип аласыздар. Катты катайып кетпесин, карап отуруңуздар. Эртерээк алууга тырышыңыздар. Мінекей биздин супер бюджетный печеньемиз дайын болду. Үйдө бар карапайым заттардан осундай дәмдүү печенье шыкканына таң калдым. Керемет болуп шыкты. Сырты катты, кытырлак болуп турады, бирок бөлгөн кезде ичи өтө жумсак болуп чыгады. Және де келеси күнү жесеңиз де жумсак болуп турады. Бул печеньемиз таттылыгы жагынан ортача татты дәммен, және де шоколадный дәми болот. Және де мен суу менен печенье жасоо мен үчүн үлкен жаңалык болду. Бұл рецепт маған өте қатты ұнады. Сіздерге де жасап көрүүгө кеңес беремін.